Assalamu alaikum ардактуу биздин көрүүчүлөр, мекендештер кандайсыздар? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн мен кай жакта дебейсиздерби? Чүй облусунун Москва районундагы Беловодский айылындамын. Бул жакта Кубаныч деген агабыз, Арашанот агабыздын короосуна келдик. Бул короо өтө күчтүү койлор кармалган, аз гана бирок сапаттуу койлор кармалган асыл тукум Арашан чарбасына келдик. Чакан чарба туугандар үйдө кармаган. Ушул чарбадан биз сиздерге бүгүн чыгарылыш кылабыз. Бул чарбадан сиздер өтө сапаттуу кочкорду ала алсаңыздар болот. Жалаң гана сапатка иштейм, мени баасы кызыктырбайт дегендер аягына чейин көрүңүздөр. Анда эмесе бүгүн мен Кубаныч агам короосуна келдим. Бүгүн биз сиздерге мына кочкорду көрсөтүп беребиз туугандар. Экран астында таанышып коюңуздар. Кубаныч агабыз Арашанот, ушу Беловодский айылында чакан чарба менен алектенген агабыз азыр маек тугайлы. Кочкорду көрүп көзүңүздөр тийбесин туугандар. Этият болуңуздар бир аз. Кана Кубаныч ага, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Алейкум ассалам. Bizi çağırdınız, biz geldik hem. Sizdin koroğunuzu görüp, men dagı uşuntip, sizdikinde koylarım bolsa eken, koçkorum bolsa eken dep kıyaldanıp kettim. Men de nasip kılsın. Görüp turasыңар мындай чоң деле эмес. Bir 20, 25, 30 barsa 30 başka ылайыктуу короом бар. Анан ошол ылайыктуу болгонуна жараша сапаттууларды багамда. Мен мурда гисарларды бакчылам. Андан кийин Арашаны чыккандан бери Арашанга өтүп алдым. Өткөнүмө мына 4 yıl, 5 yılga жақындап қалды. 4 yıl, 5 yıl. 4 yıl, 5 yıl болып қалды желесіне. Çoğun Araşanotların aldığında жаңы баштоосуз, бирок кыйла опут таптап койдуңуз же. Бир койлорду багып эметкенден кичине битке да болсо да, опут анда анчалык көп болбосо да, опуттар бар. Менин жаңы көрүүчүлөрүм дагы көп да, чынын айткандачы. Санынан сапат көтөрөйүн дегендер бар. Мына кочкорду сатат экенсиз. Эми биринчи бул кочкорду баасын тактардан мурун hem açıkını aytkanda bul öte sapatlı koçkor men görüp turam. Men közüm körөр үйрөнүп калдым да. Bu koçkor açıkını aytkanda koçkordu, malды түшүнгөн адамдар үчүн бул öte кыйын koçkor булчу. Öte zor koçkor. Эми биздин көрүүчүлөргө не дей аласыз? Ушундай сапаттуу нерсеге өткөндөргө кандай кийинан табылат мындай нерселерден? Koçkorдун негизи бул Вованычтын прямой баласы. Вованыч. Атактуу Вованычтын түздөн түз баласы. Прямой баласы эч кандай небереси же болбосо наркы берки болгон эмес. Прямой баласы. 2 жылдан бери козуларын алам, Кудай буйрса. Жаман эмес, жакшы. Жок дегенде козуларын $300 сатып аттым, алдыны $700 саттым. Ортосеп менен $500-600 болуп атты козуларычы. Базардан 3-4 эсе кымбатыраак. Базардан эми сапаттуу койлордун эмесини колдонгон, мал кармалаган адамдар деле билет да. Так, эми кочкорго кирели. Бул атактуу Вованыч кочкордун баласы экен. Вованыч кочкору билебиз, азыр Кыргызстанда, Орто Азиядагы кыйын кочкорлордун бирөөсүнө кирет. Ачыгын айтканда. Чоң суммаларды сунуштаган Кенжегага саткан эмес. Вованычтын мурун сиз жетишип калдыңыз да, азыр Вованычтын балдарын алыш өтө эле кыйын болуп калды. Ачыгын айтканда. Бизге окшогон жаңы баштоочуларга кыйын да. Баасын да көтөрө албайбыз, баасын көтөрөсөң очерет да жетпейт. Бронировать этилипчи. Өзү баягы чоң Арашанотордон жетпейт. Сиз кантип алып калдыңыз өзү муну? Кимден келген сизге? Мага бул Козу багында келген, мен Табылдыдан алгам. Ошол жылы Карабалдыдагы Табалды, Вознесеновкада жашайт. Вознесеновкада жашаган Табылдыдан келген. Ошол жылы Кенжебектин кочкору, койлору Табылдыда жүргөн экен. Ошондон пайда болуп, анан ошондон алып калгам. Табалды байке мен жакшы тааныйм, мамын өзү өтө жакшы ал киши мененчи. Ал киши дагы адашпасам бир 7-8 жыл болгон да агачы. Ага көп болду. Ал киши дагы койлор базарда алды 7000, зор койлор барса 7000 болчу эле. Ошол убакта мен 18000ден койлорду алып туруп ошондон баштап кеткем Арашанды деп айткан да. 18000ден алып туудуруп козуларын 15000 сомдон сатканмын деген. Где-то буга 18 жылдан көбүрөөк 10 жылга жакындап калган ал киши интервьюсунда бар. YouTube'дан көргөндөр билсе керек, Табалды деп ал киши бир коюмду портерекке алмашкан эмесмин деген. Койлор өтө кылдуу койлор. Демек энеси Табалды байкенин короосунан чыккан, атасы Вованыч. Карабалтадан. Так, кочкор азыр 2,5 жашта. Азыр 2,5 жаш, ровно 2,5 жаш. Мен азыр туугандар боюну өзүм өлчөдүм, видеого тартып алдым. Боюну көрүп алыңыздар. Boyu metr ровно чыкты уровеньге, кулагы 20 чыкты бантировкада,
анча мынчалар соз өлчөп коет го, жөнөкөй үйүндө тарткандар. Ошолор өлчөсө кочкор точно 21,5 чыгат кулагы. Так, башын көрсөтүң. Мен өзүм нени көрсөм, көрүүчүлөрүмө айтып берейин. Мен бүгүн сиз тараптан эмес, көрүүчүлөрүм тараптамын. Кочкор жагы узун, гарбаносы нормальный гарбаносы. Кээ бирлер өтө таш жолуп кетет. Баягы биринчи тума койлор кыйналып калат ошо кочкордон. Козулары дагы, ургачы эркек козулары дагы бүт гарбаносы. Бул баягы баарына жаккан гарбаносы экен, анан жагы узун кочкор экен, э? Жагы узун, башы чоң. Бул барып өзү неме атасынын жагы узунураак болот окшойт. Атасынын жагы деле азыр примерно ушунча да. Бабаныштын жагы. Так, кулак болсо көздүн астында жаткан мынтип алыстан караса созулуп көрүнө турган бай красивый кулак экен, э? Кулагы на самом деле узун экен, бирок башы чоң болгон үчүн кочкорлордун көбү кыска көрүнөт. Мунуку ошондо деле нормалдуу көрүнөт экен. Так, төшкө келели. Кочкор төштү, бирок ачыгын айтканда арык экен, э? Арык. Мындай кармаң, белин көрсөтөйүн. Бел, мындай түп-түз байкадыңыздарбы? Бел. Белди көрсөтүп алалы. Аз арыгыраак ичи кирип турат. Бел түп-түз, желкеси да түз. Муну белдин асты алды түп-түз кеткен. Анан куйрук өтө идеал куйрук, зеркальный разрези менен арык мезгилинде түшүп турат. Муну эртең баксаңыздар түп-түз болуп тартылат. Узун кочкор экен, ачыгын айтканда. Мындайына дагычы. Где-то 1,50дөн өтүп кетет окшойт, мындайына. 1,50дөн өтөт. Кочкордун бою мындай туугандар. Өлү дегенде метр чыгат экен да кочкорчу. Азыр мен өлчөп атам, азыр 1 болуп калды, кээде метр чыгып атат, му турган жеринен дагы айырма болуп кочкор кыймылдап кетип атат. Түз деп коюң. Уровеньге эми мына 1 болуп калды туугандар. Кочкор уровеньге 1. Мындай болгондачы. Сазы кочкор метр экен бою өлчөндө. Кулагын туугандар мен өлчөйм. Муну баягы банитровканы өткөргөн, арашын отурдан үйрөнгөн, могул жерде мындай кармаса бөлүгү бар. Ушул жерден кыстарың сиз. Кол менен кыстарың. Кочкордун кулагы. Так. Ошол жерден карма. 20 да кыскасыча. Кочкор банитровкадан 20 болуп өтөт кулагы туугандар. Мындай могул жерден кылып туруп өлчөп койсо, где-то 21-22 болуп кетер. Кыскасы 20 точно да. Мен өлчөдүм, кулагы 20 туугандар. Бою метр. Кана жетелеңем кочкорду көрсөтөлү. Жүрүң. Кубанч агайым Беловодскийде сизди мен эмеле тааныштык. Эсепке алып койсом болот экен ба? Сандан сапатка өткөн, кыйын кочкорлорду кармаган киши деп сизди эсепке алсам болот экен. Кулагыбызда корабльдин кыздары бар экен. Кочкор деп. Иттен чочуп атат да. Мына кочкор ачыгын айтканда сапатка өтөйүн. Мен өтө кыйын төлдөрдү алайын десеңиздер, мына ушул кочкорду мен сиздерге көрсөткөнү келдим. Баасыны азыр бул жакка өткөндөн кийин тактайбыз туугандар. Койлордун азыр көпчүлүгү жайлоодо экен, 1-2 кой алып калыптыр. Мунун балдарын үйгө келип көрсөңүздөр болот. Же болбосо азыр бир эле баласы бар экен, эми бул жакта калган. 2 баласы бар. 2 баласы барбы? Анда туугандар аягында көрсөтүп коебуз. Сандан сапатка өтөм, өтө тектүү кочкорлорду карайын дегендер болсо, мына кочкорду мен сиздерге сунуштайм. Ачыгын айтканда жаш кочкор. Дагы 1,5 жылдан кийин жете турган жерине чейин жетип бүтөт. 4 жашка чейин. Так, 6-чтер сай элек, Жок, сай элек. 4 тиш менен. 4 тиш менен эле. Машалла. Мына күнгө чыгыңдар. Так, өң рыжий. Өң рыжий. Мына көлөгөдө тура бер, мында пух чыктыбы, Ооба. Кочкор көлөгөдө турат дайым. Постоянно көлөгөдө турат, анча-мынча. Ысыкта бир аз кочкор жемдеш керек экен, э? Ооба, жемдеш керек. Жем эмес чөп менен эле турат. Анын үстүнө азыр ысыкта жакшы оңол болбой атат. Кочкор боюнча өзүңүздөр билип атасыздар. Мен баасына да келемин. Мен эмнени көрсөм сиздерге туугандар, мен өз көзүм менен айттым, мен эмнени көрө алсам. Ачыгын айкыгын айттым. Кочкор рыжий кочкор, күнгө чыккандан бир аз жалтырап көрүндү. Менин коробумда да канча-мынча кочкорлор бар. Светло рыжий. Бирок баягы көлөкөдө 2-3 айдан бери турган үчүн башым моунтип бозоруп калган. Кышында мына жер аппак болуп калабы? Жок, ушул эле койдум го. Мына көздөрүнүн арасы, кулактары ачылат да дагы, э? Яркий болуп. Жок, булар моундай болот кайрачы. Азыр ысыктан. Так, мына баягы өзүңүз байкадыңыз да, көлөкөдө күн көрбөй тура берсе кичине темный болот түшөт. Ошону айтайын дегеним. Башы бир аз темный болот булар. Баш, э?
жылдан жылга өзгөрөт. Мал делечи, бул жаш малда. Жашы келелек. Жашы азыр өсүп аткан, жашы алмашып аткан убагы анан жылда өзгөрүп турат. Өзүңүз билесиз да, кой карман адам катары. Эч көлөкө көрбөй, талаада дайым жүрсө сап-сары болуп калат ысыкка, билесизби? Бул көлөкөдө туруп азыр бир аз темный көрүнүп атат да. Ачыгын айтканда. Багы кеде буруй кочкорлор дагы баягы талаада буруй койлор жүрсө, билесизби, августта келгенде сап-сары болуп түшөт. Суук түшкөнчө. Так, туугандар, Кубанч ага, эми кочкорду акырын баасына жакындата берели. Баасы сом мененби же доллар мененби? Доллар менен болсо деле, сом менен болсо. Так, айтың ана баасын, эми айтың бизди чочутпай. Эми 8 сурап атам. Болсо ала тургандар болсо, жыглайчулар болсо. 8000 доллар. Вованычтын баласы. Вованычтын баласы. Сиз мындай интернет алып бул жака чыкпайт экенсиз да? Жок, чыкпайм мен да андай эми. Мен сизди билбей жүрүптүм, ачыгын айткандачы. Вованычтын жакшы балдары сизде бар экен да? Кудай буйрса. Машалла. Эми баягы группаларда кыйкырып сүйлөп, Инстаграмда да жүргөнүңүздө мен сизди таанып алмакмын тез элечи. Жакшы, машалла. Өзүңүздүн баягы Инстаграм страничкаларыңыз жок экен да, карагыңызды көрсөтүп турганы. Жок, мындай андай эметпейм аны. Машалла, кочкоруңуз сонун экен. Эми мунун жеши, кой караштары кандай? Кой караштары кадимгидей эле, андай эмеси жок. Баягы шоктугу шок эле. Анан жеген аппетити мындай эмеси сонун. Анан просто азыр үйдө та жылып коюң алдырака. Машалла. Ачыгын айтканда жакшы кочкор алган экенсиз. Тем более Вованычтын баласы. Козунан алганмын, анан эми азыр мен уже 2ден төлө алып койдум, уже кыздары чыгып калды. Ошодон анан кыздар 1 жаш болдубу? Сатышка туура келип атат да. Машалла, тууган. Азыр тоодо башка бир кочкорум бар, койлор менен. Анан бул эми аны быйыл биринчи жылы коштум. Койлор жайлоо баратканда муну кошуп ийгенмин. Анан азыр кече жакында экинчи кочкорду койго таштап келдим. Эми муну сатыш керек. Машалла. Селекция ушундай 2 жолу койгондон кийин, көбү сатышат. Машалла. Муну кочкорду сиздерге ачыгын айтканда сунуштайбыз. Кочкор менин чамам боюнча кочкор метровой, бел өтө узун, куйрук арыктыгынан эле мүнүп турат, семиртип туруп, баинтировканы өткөрсөңүздөр куйрук тартылат. Кулагы минималдуу элитага кириш үчүн 20 болуш керек. Муногу кулак точно 20 чыгат. Муногу кулак 20 чыгат. 20 чыгат. Жагы өтө эле узун өлчөгөндө, куйруктун радиусу дагы өтө жоон. Кочкор сиздер эгер семиртип туруп андан кийин алып барсаңыздар, мынау куйругу көтөрүлөт. Ошол мезгилде кочкор точно элитага жазылат туугандар. Мен 4-5 жолу кыскасы кочкорду өзүңүздөр көрдүңүздөр. Акырын мен эми барып туруп балдарын көрсөтөм. Кубанч ага эми корого жетелеңем. Короңузга кайтып кирели. Туугандар, мынау экинчи поколениялар экен. Ушу 2 коз калып турат кородо. 2 козун мен көрсөтүп кетейин. Канча айлык козулар булар эми? Машалла. 5 айлык коз муну. 5 айга толгонбу? 5 айдан толду муну. Мынагы. Актынысы 3,5 ай болду муну. 3,5 ай. Атасына окшош экен мунун, Атасына окшош. Энесин тартканы. Теги 3,5 айлык 1-2 айдан кийин жаактар узарып алда сөөгү баштайт экен, Атасына өзү болот. Машалла. Мына коз уже чоңоюп, кичине кыры чыгып калыптыр, Кандай төлдү кандай берет кочкор? Төлдү жакшы берет. Мына козулары жүрөт. Машалла. Жакшы бүт баягы ургач болобу, эркек козу болобу, бүт өзүнө окшогон гарбоносый болуп туулат. Куйруктары эме ачылган болуп. Канча сонун. Ушундай төлдөрдү алган болсоңуз, машалла. Көз тийбесин. Канча-мынча адам мындай төл алыш да кыйын да, мындай төлдөрчү. Караңыз да, мына козунун баштарын, кулак баштарын. Сизге эми бериптир. Сизге насип кылып турсун козду Алла. Ушундай кочкорду насип кылып тур. Эми сиз сатам деген ниет кылдыңыз, эми бир ушунун кадырына жеткен, ушунун кадырын, ушу кочкорду түшүнгөн бирөөгө насип кылсын эми. Насип болсун. Сизден да жакшы козуларды алсын ушу кочкор. Уже 2,5 жаш болсо, как раз 3 жашка киргенде 6 тиш болуп,
уже күчтүү баягы билесизби, көбү абсолюттан кийин жакшы төлө бере баштайт дейт го, баягы 4 жаштан кийин. 3,5 жаштан кийин ошондой болот. 4 жашында бул жетер жерине жетет. 1,5 жыл калып турду, Буюрса. Ошондон кийин автоматик токтойт өсүшү. 4 жашта туугандар. Андан кийин ширинага кете баштайт. Взрослый болуп, азыр эми баягы бир 25 жаштагы жигиттей болуп, мындай гибкий болуп, өзүнө тыккан болуп көрүнүп турат кочкор. 2,5 жашта экен. Машалла. Сиздер дагы сандан сапат көрдүңүздөр. Ушундай төлдөрдү көрүңүздөр буюрса. Караңыздар, болгон чаканы эле сар. Мындан ушул эле экен да сиздики, Кыш мөшөйт да карайсыз. Ушул жерде болот. Жайлоого кетет анан, Жайлоого. Машалла. Ушудан нан табасың. Нан табам, Кудай буйрса. Өтө жакшы. Муну козуларыңыз долларлап, $1000 берсе да бербей турган козулар экен. Так, ушул жерден тактап коеюн эми. Бул жакта 1-2 кой турат, ал коюңуз боз дедиңиз, ошон үчүн алып калыпсыз. Бул козуларды эми жөн эле мына козулар сатылбайт, Сатылбайт булар. Муну сурабай эле койсун. Жок. Муну өстүрүп кармайсыз. Буларды эми сата турган ой жок бака. Эми кочкорду ушунчалык эми чоң баага коюлуп аткандан кийин буларына көрсөтүп коелу да, мына төлөө депчи. Хотя бы ушу бар экен, мен ушу коросунда келдим. Агам койлорун жайлоодо деди, мына бооз кой экен. Бул жакта мына ушу экөө турат экен. Эми ушунун балдары экен. Мындан башка коромдо кочкор жок деди туугандар. Вованыштын баласы. Муну такташ үчүн Табалды байкеге чалып тапшырсаңыздар болот. Табалды байкени таанып алгандар болсо мага чалсаңыздар, кааласаңыздар, койлор ал жайлоого жөнөтпөйт. Карабалтада нар жагында Вазнесеновка барып туруп үйүнү алып туруп көрсөтүп да койбойбуз, үйүнү билебиз. Эми ал кыйынчылыгы жок. Муну чечсеңиздер болот да, эми ушунчалык түптегини сүрүштүрөм десеңиздер. Анда эмесе туугандар, кийинки чыгарыштардан көрүшкөнчө, сиздер да сандан сапат койтуңуздар, сапаттуу кочкорлорду колдонуңуздар. Муну сиздер акчасы жагынан көз карашта эмес, сапаты жагынан көз карашта карап көрүңүздөр туугандар. Ошол жагдан дагы бир аз ойлонуп, коюңуздар көп болсо муну колдонгондон кийин корооңуздан рекламасы чыгат. Биринчиден мисалы ошо региондо эле, муну мындай кочкор алып келиптир, мунун баласы мынча долларга сатып алыптыр. Анан сиздердин рекламаңыздар кетет. Мындай билесизби? Кымбат кочкор алгандар, кою көптөр, мисалы үчүн ушуну менен алектенгендер да, кымбат нерсе менен алектенгендер. Көбүнчө эркегиден эмес, ургачыстан көбүрөөк уртат, билесизби? Мына кочкор ушундай күчтүү кочкорлордун ургачыларын алып калса, ошон үчүн сатпайт, билесизби? Кыйын кочкорлордун ургач козуларын сатпайт. Потому что кочкорду айла жок сатасыз. Тукумуну жоготосуз да, кочкордун. Ургачы ушунун тукумуну ташып жүрө берет да, көп жылдар боюнча. Анан сапаттуу кочкорлордон дайым жакшы, моңго окшогон ургачылар туулса, окшош көрүнсө, короодун көркүнө өтө кооз ачат, билесизби? Сизде да мунун кыздары бар да? Мунун кыздары бар, азыр алар жайлоодо да. Кыздарынан 1 жылдыктар бар, алар жайлоодо. Алар эми буюрса 1,5 жылдан кийин, 1 жылдан кийин коюлат, кийинки жазга коюлат го дейм, кочкор кое берем. Эми сиз ушунун кандарын козулар ташыйт да эмеси? Ушуга окшош ургач козуларды алып калып, ушуга окшош кан бериши мүмкүн, мисалы атасынын канын ташып. Башка кочкорлорду кочсо дагы зор кылып аралаштырып бериши мүмкүн да. Ургачынан да сиздер сону тастар. Эми кою көптөр үчүн ушундай кочкорлор мындай жакшы вариант да бир. Кандай десем, маточный поголовьени, ремонтный молотняк деп коет го. Ошону оңдоп алып туруп түзөп кетсе болот да. Мисалы үчүн мен өзүм билгендерден, мисалы Рамис Жумабаев 80-ни колдонгон, ал 80-нин кыздары калып кеткен ошондо. Көбүн ошодон оңдоп алган да бир кочкор менен. Ошо 80-нин кыздары аркылуу өтө жакшы төлдөрдү алып келет да. Жакшы прибыль сатат да. Именно мындай өзүмтүп аналитика кылып көрөсүз. 80-нин кыздары, Ландрастын кыздары, Волчоктун кыздары, именно 80-нин кыздары жоон берген үчүн ошонун козуларын кымбатыраак сатып, мисалы үчүн до сих пор өлүп калса дагы колдонуп келатат да. Жакшы түшүм алып келатат. Сиздерге дагы корооду оңдогону, сапатка өткөнү бир жакшы бир кочкорду сунуштадык туугандар бүгүн. Ушундай байланышып агабыздан алып көрүңүздөр ушундай кочкорлорду. Төлүн көрдүңүздөр. Таза болбосо жайлоого апарып да көрсөтүп коербиз да балдарын, Көрсөтөм, болду туугандар. Кызыксаңыздар байланышыңыздар сөзсүз.